Ошондо көзүнөн жашы мөлтетти. Дагы сыкса дагы мөлтетти. Эрдин кыйгачынан кырча тиштенип, эгин кектүү кымтынганга болбостон, сызылып ысык жаш кетти. Сыздагандан мөлтетти. Кымтынган эги бүлүк-бүлүк жука титиреп, кемшие түшкөндө эки көзүнө толо имерилген экен, чууруп кара жаш кетти. Какшангандан жаш кетти. Карыштыра тиштенсе болбой, жаак булчуңу калч этип жазылганда түйрүгөн эрди буу этти. Буу эткенде буркурап, буурчактап ачуу жаш кетти. Буулугуп буюккандан жаш кетти. Көңүлү кермектенип, көөдөнү түтөгүп турган жаны токтоно албастан өпкөсүн соолуктата өксүп ийгенде, 40 жыл муштумдай түйгөн эрк кудуретине ушу бүгүн ээ боло албастан, ушу күүгүмдө, ушу бүгүнкү күүгүм талашта элирмеси тийгендей, тала жаш кетти. Таарныштуу жаш кетти. Ооба, таарныштуу жаш кетти. Эми мынча болду, ата салтына салып өкүрүп коймогу керек. Ошентти. Өгөдөй, эсил кайран өгөдөй деп ачуу өкүрүп алды артында. Албетте көрүнгөн бийдин, көрүнгөн бектин улагасын сагалап, «Хей, теңирдин каргышы гана ургурдуку, хан тукумунан кул жумшагысы келип, кара кишинин көпкөнү да курусун, оту менен кирип гүлү менен чыккан кайран жоочу тукуму, таманын ташка тилдирип, жооруган колун чор басып, жыртайган көзүн шор басып, карачанын кордугун тарткан ойрон жоочу тукуму мынабы кара кишиден келген мүшкүл түйшүктү жыйыштырып коюп, тууганыбыз өлдү эле деп, кокту колоттордогу конуштардан атчан төөчөн түрөчү уруп, сөөк жаткан айылды көздөй башты төмөн сала агылганда, 3 чакырым жерден эрдин кашына жата калып өкүрүп, тегеректи түп көтөрө чуу салганда, сайчы уул дагын жакын жекжаатын жапырт аркасына салып ээрчитип, жоон топ жоочунун ортосунда жоктоп түшөр, ач бөйрөгүн таяна өбөктөп, сөөк жаткан үйдү 3 айлана өңгүрөп түшөр. Ошондо мыктылап өкүрөр, ошондо кадимки монголдун ата бабадан уланган жосунун сактап, сакал мурутун жулгулап өкүрөр, ошондо канаар көксөөсү. Бирок ашыктык кылмак беле, күн жүрүш жакты беттеп, жаандан жаң үзүлгөн өгөдөйдүн жаны, балким бизди кыйып кете албай ушул тегеректе жүргөндүр айланчыктап. Андыктан такыр алыстап кетелегинде, көкүрөгүмдө зилдеткен күйүтүмдү үзүл кесил угуп да калгысы бардыр. Көңүлү жакын эле кайран кишинин. А балким коштошмок үчүн өңгөдөн мурун жаныма деле келгендир мерилип. Демек, озондогон үнүмдү угаар болсо, ат башындай арманымды, а дүйнөгө ала кеткиси бардыр да, ата арбакка аманат тапшыргысы бардыр деген үмүттө азыртан, турган жайынан өлүккө үнүн тааныта дарек дайнын угузчудан бетер, түмөндөнгөн тука темир балдарынын атынан жалгыз өкүрүп алды. Өх, деди ошондо. Солуктап барып токтонду. Кат-кат жара каптап, карты жарылган сол колунун сырты менен жашын сыгып жүзүн сүртөндү. Кайран өгөдөй. Илгери бир замандарда кара өзгөй Өзбек ханга тик каптап, тилин тартпастан наалайт айткан кадимки өгөдөй бар эмес беле? Ошонусунун өчүнө кызыл тилинин кылдабычын кыя кестиртип алган жырык өгөдөйчү, ошол киши туура 80-inde о дүйнөгө көчкөн. Алдындагы атын олбуй теминип, күүгүм талаш айыл үстүнө бөрү жүрүш менен бастырып кирген чабааган сурамжылай отуруп, жайнаган кара алачыктын арасынан сайма алачыкты айныбай таап келчүсүндө ушундай кабар угузду эмеле. Аттан түшпөстөн алачыктын эр жак тушунан туруп, «Хей!» деп үн салды чабааган. «Сайчы уулдуку ушулбу?» «Ооба!» деп үн катты сайчы уулу ордунан козголбастан. «Кабар айтып жүрөм» деди чабааган. «Өгөдөй абабыз бар эмеспи? Күүчү өгөдөйчү?» Сайчы уул ушул кабарды күткөнүнөн күн санап кулагын түрүп да жүргөн. Деди башын кыңайтып. «Ошол кишинин көзү өттү. Айылдагы жекжаатка өзүңүз кабарлап койгойсуз. Ашыгып жатам». Ушинтип угузду.
Угузду да аялдап турбастан жайнаган жоочу тукуму чилдей чачыраган, анығында кыңк этип баш көтөрө албастан көрүнгөн бектин кызматында жүргөн алыс жакын конуш журттарды түнү бою кыдырып үлгүрмөккө, тезирээк кабарды жеткирмекке жолун андан ары улады. Салт атчандын айыл үстүндөгү бөөрү жүрүш таскагынын дабышы тыйылар замат өкүрүк жаңырды. Беймал өңгүрөгөнүн эзели элге угузбаган сайчуулдун текши отурар маалдагы айыл ичине бүлүк салып, үзүлүп өксөгөнү оболу жакындарына, чукулуураак конгон туугандарына угулду. 10 чакырым жерден жондорун жорта отун артынып, 5 чакырым жерден белдери эле көнөк суу ташынып, керели кечке ойтоодо чапкылап, 4 түлүк мал кайтыргандан динкени солугуча чарчаган немелер аяктарын араң сүйрөй келип, кечки шубагасына арналган азыгына жай жоочунун тукуму аттуунун сөөк майын мына быйылтан кеч калтырбай сыгып алчудай өңдөнүп, баштык киши алардын жетилигине үзүм эт, сүзмө, анан талкан, ичилигине көрчөк менен кымыран гана ыра көрчө. Өзөк жалгар замат, күндүгүдөй суй жыгылган бечара немелер өкүрүк жаңырганда үрөйлөрү уча, текши баш көтөрүштү. Көздөрү умаштай ачылып, кулактар түрүлдү. Жан таттуу экен. Кайсы кудайга арын ченебей төккөн күнү бу жалганга тирүү жан болуп жаралып калышканын, ошончодон кайсы арына, кайсы шоруна хан жоочудан эмес, жай жоочудан жер жайнап төрөлүп калышканын билбей, жашоого тоюп кеткенде эми ошол жазмышын эртелигеч каргап шилегенден бөлөк, агытып акарат айткандан бөлөк аргалары жок немелердин корккондон жандары кулактын учуна чыкты. Айтпадымбы? Жашоого тойгондон жарыкчылыктан эмеле кечип кетишчүдөй болуп, канчалык кесирленишсе да жан таттуу экен. Көздөрүн алайтып, кулактарын түрдү. Тыңдачы, айыл үстүнөн өкүрүк жаңырабы? Сайчуулдун сайма алачыгынын тушунан жаңырабы? Тамак айрылганча мынчалык айкырчу эмес сайчуул. Тагы не болуп кетти? Жаасы каттуу немеле баштыктын камчысы төбөсүнө үйрүлгөн жокпу кокустан? Дагы эмненин эпкине тийгени турат? Күйгүм талашта не жорукту эскертип турганы? Баштыктын дагы кайсы кордугу торуп туру эрегеде. Баятада чоочун атчан айылды аралап киргенсиди беле? Ошонун таза түтпөгөнү чала кийине жөнөдү. Алы куруганы боору такыр, жумшатылып келген аталарынын кордуктуу тагдыры күтүп турса эртеңине, боору такыр эмей эмине, балдарын аңдытты. Билчи деди. Өкүргөндөгү дабышын эшиткен тууган уруктун эмеле туш-туштан топурап келерин билген сайчыгул, уктаарында ай карасынан жамынмакка белендеп койгон жамачылуу чапанын желбегейинен жамылып эшикке чыкты. Эми жай жоочунун балдарынын кыйласына атага дайым болгон кабырга туугандын өлгөнүн өзү кабарламакка чыкты. Тука темир балдары өгөдөйсүз калышканын туяр бекен. Ай, куугулак бечараларды ким билет? Жепирейген сайма алачыктын алдында туруп калды жалгыз селейип. Ооба, селейип. Анткени ал өгөдөй өлгөндөгү күйгүмдө өгөдөйсүз күйгүмгө бөлөнүп турду. Өгөдөйсүз күйгүм ээн экен. Жүрөктү эзчүдөй аңгырап ээн экен. Кулак мурунду кескенсип жымжырт экен. Бир өгөдөйдүн караны толтуруп жүргөн турбайбы арабызды? Ата, айыл үстүн жаңыртып өкүрүп жоктогусу келди. Эгин бек кымтынып араң токтонду. Жакында эле жай ортосунда атайы бар учурашканын эстеди. Эл жайлоодон жаңы түшүп күзгө таяп өлөрүн сезген го. Чакырткандан жетип барса атан төөдөй чөккөн неме, капшыт титиреп, башын салаңдатып отурган экен. Жаңсагандан ийилип аттап төргөткөн. Сүйлөйүн десе тили жок. Чарасына батып, чүңүрөгөн көзүн жылтыратып, ойлуу тиктеп отурган саамга. Бир маалда капталына кыңайып, керегеге тирелүү мөрүн хүрүн оорсуна колго алып, экиден кайрып эки башка күү тарткан. Сайчуул үчүн арнап көп эле күнү угуздуго далай жолу. Бирок жанып бараткан кайраты ошого араң жеттиби, эки эле күү тарткан бул жолу. Адүйнө узар алдындагы керезин угузган. Сүйлөөдөн калган өгөдөй ошентип сүйлөчү. Айтчу кебин мөрүн хүрдүн күүсүнө салып айтчу. Те илгери заманда оозун эки уртунан жырдыртып, тилин кестиртип алгандан кийин элге аралашпай обочолонуп жүрүп, акыр соңунда кош кылдуу мөрүн хүрдү кучактап калганы ошондон, тууганым.
Эки ооз керезин эки бөлөк күйгө салыптыр болчу. Биринде эч кимге айтпастан жумуруна бек түйүп жүрүп, сайчы уулга гана ыра көргөн сырын ачса, биринде көрүнө башпагаарын эскерткен, мынтип эскерткен. Мөрүңкүрү күйлөнүп экен. Сол колу менен мөрүңкүрдүн узун мойнун кыска кармап, оң колуна таягын чактап кармап, адегенде кең жайыктын бетин бербей топ жылкынын күтүрөп сызганын ойноп, биринен бири моюнча озуп, жал куйруктары жайыла желдей сызганын ойноп, оң кулачын керип узун тартаарда бүгүлө түшүп ойноп, кыска тартаарда түзөлө түшүп ойноп, анан эле төрт аягын тыбыратып күйсү менен келаткан сай күлүктүн жалгыз бөлүнүп, капталдап чуркаганын келтиргенде, өзү кошо мөрүн болуп кеткенсип салаңдаган башын чулгуп ийип, мөгдөп ойноп, анан кыл алды болуп жүргөн ошол жаныбардын аягы талыгандай тык токтоп кең талааны жаңарта бир кишенегенин, ай талаа менен коштошо азынаганын келтиргени өзүнүн ичер суусу, көрөр күнү түгөнүп баратканын келтиргендегиси болчу. Тоунан бөлүнгөн тоорчак күлүк сымал тоумдан бөлүнөм дегени болчу. Ойноп болордо чала жумулу көзүнүн кычыгы жашылданып кеткен, адатынча ым кагышып тарашты эле. Эки жагын элтеңдей каранып, киши каранын дабышына кулагын төшөп, кимиси оозунуп чыкса, ошонусун беттеп тура калып, көз жашы кылып, өгөдөйдөй туугандын өлгөнүн ыяралаш угузмактын ыңгайын күттү. Кимиси келер болду экен ашыгып, коюндарына уурдана буюм каткансып, узун этек чапандарын боорунан бүйрөгүн тынып, аяктарын жумшак таштай, аңдына баскан 10 чактысынын караны оң жагынан көрүндү. Оң кадам чукул келтирип, ошолорду беттеди. «Ой, сен орус эмессиңби?» Арасынан өчөйгөн бирөөсүн чала тааныды. Бойлуураак немеле. «Ооба, орусмун!» Тааныр замат өңгүрөп кое берди. «Туугандан айрылдык, туугандан! Кайрат кылалы!» Жабыла кайрат айткан оно кабактарын салаңдатып, адегенде сайчы уулду орой туруп калышты. Артынан күңгүрөнүштү. «Кимиси өлүптүр? Кайсы тууганыбыз өлүптүр? Өгөдөй өттү дүйнөдөн» деп чарылдады жер тепкилеген сайчы уул. «Өгөдөйдөн айрылдык, даанабыз эле, даанабыздан айрылдык, тукумубуздун кыйын эле» чарылдап атты. Боюндагы болгон бүткөн сөйлөтү эски чапандарынын боорун эптеп, кымтынууга гана корогон, кымтынууга гана жараган мынау балдардын ыбыр-шыбырынан бери астыртан тыңшап, ый аралаш көзүнүн кырын салып, шоңшоюп тургандагы туруштарын астыртан аңдып, ар биринин дээрин окуп атты. Бүгүлүп жерди тепкилей да берди. Жаралуу алаканы менен жашын сыккан болуп, «Кана эми мени сооротуп алчу кимиң бар?» дегенчелик чарылдай да берди. «Эсил кайран өгөдөйүм, даанабыз элең, эми сенсиз көргөн күнүбүз не болот? Сенсиз мынабы балдардын көргөн күнү не болот?» Мынабы балдар дечүсүндө томсоргон жетимдерди көрсөткөнсүп, тегерети алаканын жайып боздоду. Сенсиз эми дечүсүндө жерди ойчудай тепкилеп, алаканын шак уруна боздоду. «Кайран киши» деп эк кыбыратканга жарады билгендери. Тыңшаса алиги орусмун дегенинен да ушундай сөз чыкты. Деди ичинен. Дагын байкады. Билбегени бирин-бири түрткүлөй күбүрөгөнүн эшитти. «Кайсы өгөдөй эле? Кимиси эле? Кимисинен эле? Күйчү өгөдөй дегени бар беле?» Ооба, ошол өгөдөй. Хүр ойногон өгөдөй. Ушуну абалдан туйган эле сайчы уул. Атаң көрүү дүнүйө. Соңкулардын теңи билсе, теңи билбей, мына мынтип бешөө билсе, бешөө билбей, карача кейиптенип, сөөгчүлүккө кайдыгер болуп барат кийинкилер. Көздөрүн айнектей жылтыратып, жалдырап турушкандагы кебетелерин. Убалыңар силерди кара кылгысы келгендерге өтпөй койду. Силерди кара кылгысы келген ниети арамдар убалыңарды тартпай койду. Кантейин да кантейин. Өгөдөй өлдү дегиче ата жолун астын үстүн түшүргөн Өзбек хандын тукуму үзүлдү. Ок! Тык басылды. Сөөктү ойлоп алаксыды. Кылым ашыра жашады дегениң 80 жашын кылым эмей эмине? Ашарын ашады, ичер суусу түгөндү дегендик эмеспи? Теги Тука Темирдин тукумунан 80ге чыкканы сейрек болгон.
Koy, өгöдөй жакшы эле жашады. Деги бөлөгүн киши укпасын да киши туйбасын. Бөөдө Өзбек ханды кеп кылба. Сыр ачуу эрте. Ооба, а көрө ал ойдон алаксымагы керек. А көрө ал ойду өкүрүк аралаш унутуп, кеңеш салмагы керек. А көрө мынау жалдырап карагандар менен сөөгү үстүнө бармакты кеңешмеги керек. Билген бешөө чукулуктап, кайратты бек айтты эле бышактап басылды жарыктык киши. Абамдын ариетине деп койду жеңинин учу менен эки көзүн алмак салмак сүртүнүп. Туш-туштагы алачыктардын арасынан бирден экиден аяктарын сүйрөй ээрчип, тим келип кошулбастан, тигинде тургандардын каранын алыстан абыдан шыкалай карап, бирдеменин аныгын билген соң убай-чубай басып келгендер ыкталышкандардын ортосундагы сай чуулдун эгин экчеп, жарылдап сүйлөп атканын гана көрүшүп ийиндерин куушурду. Не болуптур? Өгөдөй деген өлүптүр. Өгөдөй? Аныбыз ким эле кокуй? Өгөдөй. Ойбук, анын качанкы өгөдөй эмеспи? Кылым жашады окшойт го. Моюндарын созуп кулак түргөндөр сай чуулдан мындай кепти угушту. Балдар, өгөдөй абабыз кандай гана киши эле, я? Кезинде Элбасар ханга үзөңгүлөш жүргөн даанабыздан эмес беле? Элбасар хан? Өлгөн киши Элбасар ханга үзөңгүлөш жүргөн дейби моул кексе? Эй, элдир-селдир эшиткен өзү бар андайды. Илгери замандарда, кайсы бир хандын заманында, жаңылбасак так ошол сиз айткан Элбасардын заманынан тарта шордо чоң аталарыбыз жалпы итке минип томаяк жүрүп калыппыз. Айтууда томаяк жүрчү деле шартыбыз жок экен, бирок оомат дегенин бир оосо чиркиндики кусуруна айлаң жоктура. 50 жашында чачы куудай агарган мынау киши чарылдап сүйлөп алып, ошонун бирдемесин билет чагымда. Ошол кезеңдин четин үзүл-кесил көргөн да болуу мүмкүн. Ийининен кулап бараткан эски чапанын оңдоно тартып, сайчы уул кебин улантты. Тили сүйлөөдөн калганы болбосо, акылы жанда жок тунук киши эле абабыз. Кантели, жазмыш ошол тура. Тили сүйлөөдөн калган эле болбосо, күлүк күнүндө алдына адам салбаган каражаактан эле абабыз. Эми, каражаак, андай аңызды да укканбыз. Ал заманды өзүбүз көрбөй калдык го. Бирок да качанкы учурларда, мындан 40 жылчалык илгери ошондо биз жарык дүйнөгө келерден бир канча жыл мурункуга туура келет. Кадимки Өзбек ханга мынау эле зулум Бердибектин чоң атасы Өзбек ханга тик багып, тил кайрган деп укканбыз. Кери аяктанган каяшасы үчүн тилин кестирип жүрөт да. Жаагын жанган жыраулардын айтууда өгөдөй аттуу бирөө кыязы ушул эле өгөдөй болбогондо кимиси болмок. Өлгөн тууганын Өзбек хандын алдында мынтип кошуп, мынтип жоктогон имиш. Асманда учкан акшум кар, алтындан боосу тытылды, айгазуусун бүлөгөн арыстаным тутулду. Ооба, тили бүтүн чагы го сыягы. Ошол тили бүтүн чагында ушинтип төксө керек эле. Жанын сабап төкчү кара кыпчак жырауң муну узак айтат. Кош кылды домбурасын кошо койгулап, аш бышымчалык узак айтат. Ошондо баатырдын тили чыккандагы туңгуч сөзү, ана болса, үзүлөрүндөгү акыркы сөзү арыстан боптау деп биресе таң калгандай тамшанып, биресе жаны кашайгандай кейип калчысын тыңдап да, көрүп да жүрөбүз. Оролгон элдин кабагын аңдып, жайнаган көзүнө жымыңдай тиктеген сайчы уул, жеттиби, жеткире айттымбы деп күдүктөндү бир саам. Жымыңдай тиктеди. Ай, ким билсин. Иштеринен тымып көздөр эле жылтырайт, көздөр эле жалдырайт, көздөр эле жылтырайт, көздөр эле жалдырайт. Ха баса жанагы китептин карлар эстерине түшүргөндө шыбырап кеп кылчу китеп бар го, Мухаммедчилердин кийиз китеби сыяктуу китеп болгон имиш. Ошо эмне битик дешет, ошол битиктин тилин билген, тилин жоруган даанадан болучу экен өгөдөй. Чын төгүнү төбөдөгү бир кудайга гана белгилүү дечи. Битик-митиктин чулдураган тили түгүл, азыркы көнгөн тилибизде эки ооз сөз балдырап сүйлөгөнүн укканыбыз болгон жок а кишинин. Бирок ошентип айтышат. Көздөр эле жылтырайт, көздөр эле жалдырайт, көздөр эле жылтырайт, көздөр эле жалдырайт. Кайран киши ясанын тилин билчү эле. Жалдыраган көздөрдү тиктеген сайчы уул кыйылгандай күңгүрөндү. Ясанын? Ошо ясанын.
Eşitip жүргөндөр daroo estешти. Битик деп коебуз да жаңылып, яса эмес беле чын аты. Эманы капырдын буюму, капырдын тили деп укканбыз илгериде. Уккан кулакта жазык жок. Бирок аны оозанып күнөөкөр болбойлу. Яса масасы менен да ишибиз болгон эмес. Ясанын тили менен да ишибиз болгон эмес. Ач кулактан тынч кулак ишибиз эч качан болгон эмес. Капырдын окузун сөз кылганың непадам Бердибек ханга угулса сазайыңды колуңа берер. Теңиз бука билсе башыңа коок каптатып, териңди тескери сыйрар. Кой кокуй. Ханыбыздын карына калгыдай алыбыз жок. Шайтан айдаппы, капырдын тилине кире койчусунда бирин-экин адамыбыздын кордук көргөнү жетиштүү. Бизди Мухаммедчи дейт. Бердибек хан менен Теңиз букадай пайгамбарларыбыздын жолун кууган Мухаммедчи дейт. Тынч окатыбызды кылалы. Баш экөө өңдөнүп айтып турганын алды тилибизден жаңылта көрбө. Термеле тиктешкени менен Сайчу уулдун сөзүн улаганы болгон жок. Ясасынын өзү бекен, же ясасы жок эле чулдураган сөзү бекен, эманы кайдан жүрүп илештирип алышканы да белгисиз. Айтур капырдын кайсы бир үрп адатын, сыягы койду колкосунан муздабастан, көөдөннөн жарып сойчудагы адатын го байкоостон Мухаммедчиликке аралаштырып жүрүшкөнү бектин көңүлүнө туура келбей калып, жалданган бегинин ошондогу жазасы көкүрөктөрүнө көк таштай тийген белем. Көздөр эле жылтырайт, көздөр эле жалдырайт, көздөр эле жылтырайт, көздөр эле жалдырайт. Этек жеңдерин кагынып, тетири басып кетишпегенине тобо. Айныгандай тиктеген караламан элин Сайчу уул жадабай ийитип, жадабай көндүрүп, сай медире батты. Арка атабыз Тука Темирдин тукумунун жарымы дебейин, чейреги ушунда бир айыл элбиз балдар. Жооч атанын башка балдарын билбеймин, бектердин кызматына жыгылган бөлөк балдар үчүн да сүйлөй албаймын, айланайындар. Бирок да өңгөдөн Тука Темир атанын тукуму жалпы түрүлүп, өлүгүнө өкүрүп түшсөк, эки дүйнө арманы болбостур бейм. Жалпы түрүлүп? Жалпыбыздын ишибизди өзү өлө албай жүрүп Сайчу уул билип калганбы? Эмне мынча чаманды жарыктык киши? Эки тизген бир чылбырды Сайчу уулга ыйгарып койгон ким бар дейсиң аламда? Эртең эле бектин алдында бет келип, ушинтип какылдасынчы көрөлү акыбалын. Ал эми өгөдөйдүн керези ошондой болчу. Мен өлгөндө ата салтына ылайык коесуңар. Жоочу балдарына айт, Теңиз букадан ийменгенди коюп, түгөл өкүрүп түшсүндө. Антпесеңер арбака койдум деген кеби бар. Так ошондой кеби бар. Аны Сайчу уул уккан, чакыртканынан барып, мына быйыл жайда уккан. Капшытты тиреп отурчусунда керезине 2 күнү ойноду дебедиби? 2ден кайрып ойноду дебедиби? Биринде ичер суусу түгөнүп баратканы муңкана каккан турбайбы? Ошол күсүндө жоочу балдарын өкүрүп түшсүн деген. Аба, чамабызды билесиң, 4 ата 5 ата өткөн тууганга жалпыбыздын атыбыздан шайланып өзүң барып койсоң жетиштүүдүр, деп туруп, четинен биринде басып кетпестен, журттун сакалдысы экен, сакалын сыйлагандан кебине кулак салган болуп, ал ортодо далай уйгу-туйгу ойго термелип, кап-качанкы эл басар дейби? Үзөңгүлөшү өгөдөй элеңдейби? Ошолордон бери сыдыра эстеген эл Сайчу уулдун кебинин ушул жерине келгенде бир козголду. Жалпыңды эң жайкын талаалатып койчу ким экен? Мынча журт, мынча жайнаган мал келди, ээн таштата коебу бегибиз, деди орусу. Орусту коеп, деп конк этти көкүрөгүнөн өйдө топтун арасынан короюп көтөрүлгөн, жарым кез көтөрүлгөн дөөдөй бирөө. 3 ата өткөн чөктү кара кишиге жүрөгүнүн сары суусун алдырып койгон бечаралардан дагы башка эмнени укмак? Аталарын Өзбек хандын тушунда тартууга алса, тартууга алгандан бери жумшап кыйнаса, Теңиз бука дегенде төбө чаштары тик туруп, калтарыган немелерден дагы башка эмнени эшитмек? Кара башыл тууган өзү өлүп атпайбы, деп жебиреди Сайчу уул. Өлгөндүн азасына бардыртпаган кайсы заманда бар эле? Жөнөйбүз деген күнү да журтту кантек. Бектин алдынан бир өтү керек андайда. Алдына даап барып улуксатын алчу кимибиз, деди орус. Чын, деп жана конк этти алиги дөөдөй болгон неме. Даап барчу ким экен? Кокту Ногой деген ошол. Даалысы бир кулач бечаранын чын аты Кара Ногой. Көңүлүнө туура келгенден ээржип сүйлөдү деп салгыдай дөргөн жок. Дөөдөй неменин корккондай бар. Жай жоочунун балдарынан жылда 1-2ден четинен тандап,
баштарына жаңы союлган төөнүн гана боор терисинен коок каптатып, жай саратан бою чештирбестен кыйнамай адаты бар. Анан баягы коок төбөңдөн тийген күнгө какшып кургаган сайын карышкан сайын баштары жаңгактай жарылып, эки бөлүнүп кетчүдөй кысылганда, жаны көзүнө көрүнгөндөн үнүн Кудайга жеткизчүдөй озоңдогон шордулардын тегин жерден эмес, жоочу балдарынан болгондугуна андан бетер маашырланмайы бар. Жай жоочунун балдарын азгын кылмайга анты бар. Теңиз буканын назарына быйыл караногой илинген экен. Жайды жайлата көргүлүктү көрдүк, о бечара. Иңиртте жүзүн үңүлүп тиктей албаса да далдайган каранын болжоп карады сайчы уул. Сөөктө түтпөгөн жаны төө айдаган болуп, бир-эки курда жандап бастырчусунда алачыктын түйүндө боорун көтөргөнгө алы келбей, эки бүгүлүп көмөлөнүп жатканын көргөн. Эки эстүүгө бетеленип, айнып калгансыган эле. Баш терисине кошо баш тери болуп капталган, куйка терисине кошо куйка тери болуп чапталган коогун сыйрыта элек неменин корунбастан топураган элди ээрчи келип, коңк этип үн кошуп турганына Кудайга шүгүр. Мен барайын, деди сайчы уул акырын. Бектин алдына жүрөктөрүнүн учу болк этти белем, коокту ногой айран калып, калган журт аңырайып карады. Көңүлү кал элек тура. Жай жоочунун балдарынын ичинен бектин алдына баш көтөрүп сүйлөгөндү кой, алдынан кыя баскан кишисин көрө элекпиз. Ылайыктуубуз эле өзүңүз, деди орус. Багымдан көрөйүн. Андан зулумду билемин. Чоң атасы Исатайды, атасы жер кутлууну көргөмүн, деди сайчы уул. Бектин айлы эт бышым жерде. Аттын тыңырагын токусаңар, эл жатарга чейин кирип барармын. Сөзүмдү макул алса, жылдыз батканча келип калармын. Антпесек Таңкулан өктө Ташпалебизге аттандыкпы? Адам эй, Таңкулан өктө жөнөмөкчү болгон экенбиз артынан чубалып. Азыр чукулунан аттанып, ал түндө Бектин гана алдына баргысы бар экен абабыздын. Бектин конгон жерин 3 коңур дейт. Ушундан чыгып сыр бойлоп түз жүргөнүңдө 3 кошкон жер бар. Жолдор тоомдошкон, кыйма чийме чыйырлар тоомдошкон жер 3 коңур. Капкалы 9 каланын өйдө төмөн чуурган кербени токтоп өткөн үчүн Бухар менен Самаркандан, Каракорун менен Бейжинден каттаган кербендер улугубузга бир көрүнүп, үлөөсүн төлөмөккө өргүп өткөн үчүн 3 кошкон жер. Ошол 3 кошкон коңурга бармакка, маңдайга бүткөн жаман чобурларыбыздын тыңынан сурап турганын. Адам эй, эси чыккан элдин эки анжы коюн жана да орусу ортого салды. Кимисинин жыргаткан аты бар эле бул журттун. Аттын тыңырагы эле Тайкожонун быштысы эмеспи? Тайкожонун быштысы бар, деп кооктуу ногой колдоп сүйлөдү. Араларынан Тайкожо аттууну издеген түрдөнүп, эл алактай күбүң шыбың үн салды. Тайкожо дейби? Тайкожо дейт. Тайкожо, ай Тайкожо, мындасыңбы? Тайкожобуз көрүнбөйт го. Жай жоочунун ысык эле жаны бар. Эл арасында, көч арасында жүргөн Тайкожо аттуу дагы бир үн күйгөн бечарасын үндөккө алышты эле, анысы мындамын деп күңкүлдөушүн чыгарган жок. Төө кайтарып алы курган неме аягын тарта албай кулагандан, жыртык шымчан баласын жылаңайлак чуркаткан экен, үркөрдөй топту шынаарлап, мойнун созгон тестиер баланын үнү чаңкылдады. Абаке, атам мени жөнөт эле. Кайсыл элең карагым, деди орус. Токтомушмун аба. Токтомушсуңбу? Токтомуш, барып атаңа айт, турсун де. Тууганыбыздын өлгөнүн укпадыңбы? Бакибиздин улуксатыбызды алганы сайчы уул абабыз түн катып Бектин алдына бармак экен де. Ылуу күчүн аябай атын токта калсын де. Тезде, деди орус. Жарайт аба. Жай саратан бою таманын эки эли чору таза эле сөөк болуп катып калгандан, жер тандабай жылаңайлак чуркаганга жедеп көнгөн окшобойбу, караңгыда чөнөк чөңөргө алдырам дебестен, токтомушу алачыктарды аралап, буту-бутуна тийбей жүгүрүп кетти. Бак электери сала-сала айрылган шымдарына колго урунган жип шуудан улаштырып ычкыр тартынган, жакалары жалжайып айрылган эски көйнөктөрүнүн этегин оңду-солду толгой шымданган топ бала чоңдорду четтеп турушкан эле четинен бөлүнүп 3-4 артынан тыз койду. Ыгын таап жообубузду алса, сөөккө барып келгейбиз. Ала албай кагуу жесе өз азабы өзүнө деп орус турду кылтыйып. Бирдемени көргөнү калган го, деп караны койдурду. Кана,
көрөлүчү кандай барып келет экен деп эли турду. Аттын жобун күтүштү. Аттын жобун күткүчөктү саамда деле эч биринин эсине келбептир. Кабактары түнөрүп, не кечки жымжырттыкка, не адыр кечте уккан кабарына муйганы белгисиз. Момурайып калган мынау момун журтунун шыйкын карап, балдыраган эле киши болчу атасы. Ошол балдыраган бадыктан баласы орустун азмаз сөздүрөк чыккандыгын, кашайып башына коок тарттырбаса, Маңгутайдын караногою кандай болмогун ойлонуп, иманын оңолор-оңолбосуна сана чегип турганында да, кыргырдагы төрт түлүктүн артында таң ашыра жүрчүлөрдүн жайын баягы эле Сайчуу эстеди. Баса төө кайтаргандар кимдерибиз? Жылкы артында жүргөндөр кайсы балдар? Ал туугандарды унута көрбөңдөр. Укпай калышса уят. Казыр турушсун. Жолду катар жолукканым болсо өзүм дагы кыя өтпөсмүн, деди. Ушундай. Өгөдөй өлүп, эми көзүн тирүүдөн Сайчуул гана билген купуя осуяттын анты ушундай. 6 сана аман чагында тажабастан айтып отурушу керек мындайды. Айтып отурушу керек. Эртеңде эмне тагдыр күтүп турганына башы ооруп койбогон мынабы жүүнү өлүүлөрдү антип сактабасаң, ата арбак тынч жатабы да курган жанды тынч коёбу, тууганым? Кудайым хан жоочуну түрлүү токолду кылып, токолдорун төлдүү кылып, ал балдардан жай жоочунун тукумун жер жайната таратып, көздөрүн жайната таратып, анан анын баарын атадан жалгыз теңиз буканын ырсына энчилеп койбогондо, Сыр өзөндүн малгиндиктүү эки жакасына ыңкыган 4 түлүк 5 түлүккө ким түтмөк? Анын үстүнө жай жоочунун балдарына укум тукумду ченебей айткан күнүндө жараткан эгем ушу теңиз букага мал туягын өлчөбөй буйрган экен. Мына булардын кыжы-кужу кебине кулак салса, ушул кечте эле үйүр төө менен жылкынын артында жүздөйү жүрү калыбы. Коро кой артында андан көбү жүрү калыбы. Кабактары түнөргөндөн түнөрдү. Бир өгөдөйдүн өлүмү таза беймазага салган түшүү экен буларың үчүн. Мал артында жүргөндү түн бакырда кайсы колоттон, кайсы коңулдан кыдырып таап кабар айтасың. Кыйкырып издейсиңби? Ай талааны жаңыртып айкырып издейсиңби? Кабар айтам деген күнү да шай болуп турганда кимиси чыгынып барат да, кайсы кырдан издеп табат? Айтчусун айтты Сайчуул. Эми жолго аттанмагы керек. Көлүк келгенче камды турмакка желбегей жамынган жамачылуу чапанынын эки жеңине эки колун салып, алачыктын бооруна тартылган үзүк боого илинүү эки кулач аргамжыны алып, белинен эки ороп бек байланды. Эски бөркүн көзүнө басты. Тайкожонун быштысы дешпедиби? Күттү. Басыгы тың быштыдан эле жаныбар. Тайкожонун быштысынын жообу келди аңгыча. Токутуп атат, деди энтигип келген тестиер. Үздүккөн атасы боорун жерден көтөрө албагандан, токтомушмун деген бала токулганы өзү салса керек, өзү жетелеп келди көк быштыны. Башын чолпуп баскан көк быштыны көзү чалып жүргөн экен, чала була тааныды. Ак тикендүү талада чуудалары бапсайган, маң баскан айры өркөч төөлөрүнүн артынан өйдө төмөн чапкылап, уюлгуган чаңынан бөлүнө албай жүдөп келатып, "Хайчу! Хайчу! Хайт!" деп тамагы айрылганча айкырып, мээ кайнаткан ысыктан ыксырган калың төөнү сүрөп айдап калчусунда оң тетири көшөрө теминген Тайкожонун алдынан көргөн. Уйгакталаган, жал куйругуна уйгак жармашкан көк бышты жакындаганда орус жылоодон ала коюп туурасынан тартты. Эл кетенжиктей кийин боло берди. "Чалпоосу жокпу?" деди Сайчуулу. "Жоош, аба", деди Токтомуш. Басмайылын тарткылап көргөн Сайчуулу жыгач үзөңгүгө бутун илип, тууруна конгон кыргыйдай эрге минди. Чапанынын этегин алдына тартып, эки өңүрүн такымына имерип, энчилүү буюмун сурагандай оң колун камчыланар жагына кайсалактай сунду эле шапалак камчы карматышты. Камчыны басты да үркөрөй топту жалдыратып жүрүп кетти. Үрүп чыгар ити жок деген ушултура. Жада калса ырымга абалаган табыш чыкпай, айлы айчуктуу түнгө тумчук кандай тунжурап кала берди. Теңиз бука элеби дегендей чүчүлөп, теминип түн жакты беттей айылдан шашылыш чыкты. Атынын басыгын баамдады. Чүчүлөп теминип турсаң, желиге кем болсо да жүрүшү чыйрак. Төөдөй милдет менен аттанган соң, чү эле чү дегенден тилиңе тибиртке чыкмак беле,
Kudayım buyurup uşul basıgынан жазбаса, geç degende 3 koңурдун üstünden el jatarda, Bektin ayılının şair jaştары julmalaşıp ak çölmöge atışıp bolup, жаңадан kız oyundan taragan malda çıgar, ak yıldızlar ali tügöl bol elek asmanga aylanta göz çaptırdı. Jignur yıldız dep koyuşçu ilgerkiler. Jignur yıldızı toldu. Jignur yıldız battı dep gep kılışçı. Oşol Jignur yıldızdı 3 arkardı taptı. 3 arkar mınday jılgança aşıp bararım boljodu. Jetigen tigindey gıngaygança jetip bararım boljodu. Tün bettegen saparda töböңdögü ülüңdөгөн altın gazıktan ötör gömökçüң barby? Sırdaşı altın gazıkты boljodu da tizginin taştap atının başın boş koydu. Çüçülöp teminip karangı jımjırt talada bir garam bolup, жалгыз garam bolup jılıp gelatdı. Altın gazıkты yerçip gelatdı. Terebeli ay tala, gönümüş ay tala. Sır boyu dep koyçu uşul jerler tönün gumalagı jatkan jılga jıbırtkasına çeyin jedep tanış aytala. 3 koңurdan ары gana ötelek. 3 koңurga çeyin genedeyinen tanış. Tеңiz bukanın koluna tartып olup gelgenden beri tanış aytala. Şubak kamgaktu mınavu talada ömürünün kança gündörün tö kaytarı ötkürdü. Kança gündörün üyür jılkı kaytarı ötkürdü. Saratandağı ısıgı kaktagan, kışkı ızgardağı suğu çuçuktan ötkön uşul aytalanın üstünde genedeyinen göngön asmanı gömkörüdü. Bir zamanlarda el basar ögödöy degenlerin zamanında altın kadastığı asman bar emes bele. Dolon burkandığı asman bar emes bele. Oşol asman oşol boydan gömkörülü. Jıldızdı uşul asman aldında tö kaytargan kança tündörde ağıldı. Jıl kaydagan kança tündör ağıldı. Genedeyden jıldız menen sırdaşkan, jıldız tügöldөнгөн ne degen tündör ağıldı. Ha tangörü dedi. Jımjırt talada kokoloy başı bir garam bolup, жалгыз garam bolup jılıp gelatıp, çüçülöp teminip, jıldızdı asmandağı altın gazıkты gözдөp gelatıp үшküründü. Kança gündör, kança tündör ağıldı. Mına emi eskini görgön, eski göz kösömdördün soňkysy ele. Ögödöydün da göz öttü mintip. Sol jagында jayılıp agıp, gemirli eki jektin kıpçak talası menen kızıl kumdun ortasında çalkıp agıp, ayağı tеңizge aylangan sır özön jatat. Bir imerilip, sır boyuna çukuldap alsa, joldun arbagany bilinet. Getken jol birde jeke jele boyu jakındap, birde tay çabım alыстап, birde suunu suzup aldırçuday eňiştetip, birde çoku boyu biýiktetip jürüp oturat. Tö bakkanдар bir çeti suuga karalap uşul aralarga konuşat. Balkim ak tikem menen şubaka karda jarılgıça toygon töölördü çöktürüp koyup, жаздан ajıgılgan, çala toyut, eki gözünün kıçıgın şoru baskan, birde jarım tuğanına gezigip kalgısı vardır. Hey, 40'tın kırına çıkıçaktı, jakşılık körbögen beçaralarga karda jarılgıça toygon töölördün çet-çetinen çökkön malı bir mayram deysin. 40? Hey, 40. Kara geçege oljoga jıgılgandan keyin törölgöndün aldı emgiçe 40'ka çıkpadı bu. Eňişke gelgeninde çöýçöktöyle jer alıstan ay talanın betine çöktürülgön aynek simal jalt jult etip görünüp kayra jogoldu. Bastıra düştü. Bastıra düşüp göz çaptırsa, kulaştay jer jalt jult etip görünüp kayra jogoldu. Jalt jult etip görünüp kayra jogoldu. Çamdadı. Jalt jult etip ay ordunday gölkügön jer uzargandan uzarıp, tasmaday tartıla verdi. Sır boyunun beti boluçu oşol jer. Melt kalt tolgon sır boyunun kara toprak menen kızıl çöldü kak bölüp ağıp gelip, aktala menen göktalany tak bölüp ağıp gelip, mangday tuştan ay nuruna güzgüдөй bir çağılışıp alıp, kayra karangılıka oğunap girip ketkendegisi boluçu. Çö canıvarım, dedi. Özöngö çukuldagandan çukuldap baratты. Emi jeke göp jetpey bir imerletda, Kudayım gök pıştıga kuvat berse jürüp olturat. Bulu olungon et tartılıp balkim jelip bütken çakta Bektin ayılını taap girip barat. Ustukandar tartılıp et jelip atkanda ırçı çoğurçularda tegerete oturguzup tegiz şаңşıta ırdatıp koymoy önörü bol oturgan tеңiz bukanın. Oşol adeti kalbasa ırçı çoğurçulardan ag örgölü ayıl üstünen şatıra şatman tüşe жаңырgan ündörünün tanıp taap girip barat. Anankıga aççı sözüm belen dedi. Görsötçü işarasını oyladı. Tеңiz bukanın çer жазууdagy dagy bir önörü bol oturgan.
Konoktoru mайлуу эттен тамшана сугунуп, эт үстүндө ыр-ырдалып күч этилип аткан чакта жай жоочунун атайы айылында кармаган балдарынан жоон топту ак өргөсүнүн эшигине жалдыратып олтургузуп коймою бар. Жөн жалдырабай, жашкары дебей бөрктөрүн чечип, жер сүзчүдөй баштарын шылкыйтып, чөгөлөп олтурууга тийиш аларың. Эт желип келген кишилер жуп узамайын тым үн чыгарбай шүк отурушу керек. Мейли эртең мененки тартылган эттин учуру болсун, мейли кечкиге тартылган эттин учуру болсун, мейли кыш ызгары болсун, мейли жай саратан болсун. Качан да болсо ушундай. Анткени теңиз буканын буйругу ушундай. Андыктан сайчуул бектин айылын табаттагын алыстан айылдын сыртынан эле аттан түшүп, түшөр замат шапалак камчысын мойнуна артынып, жаман бөркүн башынан сыйрып, колун бооруна алып, жылып басып утур жүгүнүп, жөрмөлөп басып утур жүгүнүп, ууду чыккан ак өргөгө жакындашы шарт. Атынын чылбырын узун таштап, анткени каршыңан чыгып, көлүгүңдү жылоодон алган киши болбойт. Утур жүгүнүп, жөрмөлөп басып, утур жүгүнүп, капталдап басып келет да, өргөнүн сыртында баштарын шылкыйтып, чөгөлөп отурган куугулак туугандарын каранынан таанып, унчукпастан катарына кошулат. Анан бектин кызматындагы дардалаңдаган чоң камчы жигиттердин биринен ат артып, коңшу конуштан келгендегисинин жайын айттырат. Мына ушундай кордукка кайыл, ушундай кордукка моюн сунуп барат ичинен. Айлана баягыдан эендеп тунжурагандан тунжурап барат. Жеңил эле теминген сайын чү дегендеги дабашың чакырым жерге угулчудай тунжурайт талаа бети. Жаман көк быштысы кош курук ат эле, кош куругу кош чакырым жерге жаңыргандай тунжурайт талаа бети. Өз жалгыздыгын өзү эрмектеп көнгөн сайчыбул тунжураган талааны кезип келатып, ой санасы менен алып урушат. Чыйралды. 2 бүктөлмөк тургай 3 бүктөлүп жүгүнгөнгө, чөгөлөмөк тургай эт бетинен көмөлөнүп, төбөсү менен жер сайганга даяр болду. Мындай шылтоо болорбу? Жонунан кайыш тилдирген күнү да бир айласын таап бектин өзүн көрүүсү керек. Өз көзү менен көрүүсү керек. Башын төмөн шылкыйтып, 4 аяктап жөргүлөп, эптеп алдына жетип алса, 6 кадам жакындап алса, ошондо оңтойун келтирип сүйлөгөн киши болуп, көзүнүн кыйгын жалт агытып, бектин чулчуйган 2 бетинин отун, кан талаган көзүнүн чаар нурун, кебете башын ирмемге баам салып карап алганга үлгүрсө гана, теңиз буканын оору соосун өз көзү менен көрүп, чын өтүрүгүн баамдашы керек. Өгөдөй ошентип айткан. Тили жок болсо да өгөдөй абасы тилдүү кишиден көп сөз айтты го өмүрүндө. Бирок соңку жолу чакыртканында кылычтын бетин тиштетип, шерттешкендей катуу табыштаган. 2 күн тартты дебедиби? Биринде ушуну табыштаган. Жоочу балдарын көрсө эле кергиштеп, ызырына сөгүнгөн баягы теңиз букада деп шапалак камчысын сооруга шак урду. Желиктен калган көк бышты соорусуна камчы ороло түшкөнгө моюн созуп, оозуна берди. Жолду арбытат. Көкөйүн тилген ызасы алкымын тирей козголгондо, өзүн өзү сооротуп, баягы эле теңиз букада деп күңгүрөнө жол арбытат. Шапалак камчысын кере тартып, үстүнө теминип жол арбытат. Баягың эле демекчи, теңиз буканын кезгелген жерден жай жоочунун балдарынын жашкарысын ылгабай, как чокусунан гана далай ойноткон өрмө камчысы сайчуулдун орой төбөсүнөн да үйрүлгөн. Бир эмес бир нече ирет үйрүлгөн. Кайсы бирин айтасың? Атайы чакыртып урчусунда башын айра чапкан, жолунан окус чыгып урчусунда кулагын тундура чапкан. Өгөдөйбү же өзүнө өзүбү кимдир бирөө чебелене сүйлөп туруу кулагында. Ай сайчуул, журтуңдун ат көтөргүс жүгү мойнуңда, алдагы ызаңды жут кокуй. Унута тур. Теңир уулу Чыңгыз хандын арбагын чанып, ыйык яса жолун тепселеген антургурлардын кесепетинен ата жолу куулбай өчүп бараткан чакта, бир сайчуулдун кара кишиден чоку талаштыра камчы жегендеги кордугу да кордукпу? Сабырдуу эле эмессиң, оңбойт дебедим беле? Ырасында делген, оңбойт делген, көк теңиримден келген көөнө буйрук бул деген. О, түмөн журт, оң кулаң менен да ук, сол кулаң менен да ук. Теңир ургур болбосоң уккундагын, түбөлүк жадыңа тут. Жадыңа туткундагын, теңир жолунан капарсыз жаткан жер бетиндеги караламан элдерге жайгын деген. Чыңгыз ханды теңирим уулу койгон,
уулунан тараганды жер бетине урук койгон, алтын урук атагын берип, төгөрөктүн төрт бурчуна улук койгон. Кимдеги миң жазатайып алтын уруктун урпактарына акарат келтиргениң болсо, ясадан таймагың деген, теңирдин карына калмагың деген, түбү андайдын оңбостур, түбүңө акыры жетет деген, арбактан болбосо көк теңирден деген, көк теңирден болбосо арбактан деген. Ири такымын ургулап, басыгы илкиген көк бышчысын шаштырган чагында оң ийнинен бир чыгып, сол ийнинен бир чыгып, кулагынын түүнөн арбак шыбырап аттыбы, же те бала чагында куйма кулактан эшиткенин өзүл кесил эстедиби айтор, ясадан билгени ушундай. Анда жашыраак болуп 7-ден 8-ге жаңыдан караса керек эле. Чарчы кесилген чоюн тактайчалардын бетине чебер битикчинин колунан монголдун оймо чиймесиндей чегип түшүрүлгөн ясанын сөзүн моокум гана окубай калбадыбы? Теңирден жеткир Өзбек хан бирин койбой майда таарытып, талкандатып туруп, ок куйдуруп салып, кана окугандай кылдыбы? Бирок билгени ушундай: арбактан жетет деген, арбактан болбосо көк теңирден деген. 30 жылдай оолу башын айырта чаптыргандагынын али күнчө алкымын туздай ачыштырган ызасын жутту да уда камчыланды. Алтын казыкты таамайлап жолун арбытат. Бирде өзөнгө чукулдап жээктей түшүп, бирде жээктен ырактап эндей түшүп, кыбырап жолун арбытат. Жолу арбыган сайын ой санасы да арбый берди. 15 жылда илгери так ушул тегеректерден да кутурган теңиз бугага карпа куруп кезгелип калганы бар. Төө кайтарып жүргөн. Жолдон буруу көздөн далда деле тургансыган эле. Не төөлөрүн, не жоочу балдарын бирден түгөлдөмөккө бастырганы белгисиз. Топ жылгындын көлөкөсүндө кашынып отурса, алчыланып үстүнөн чыкса болобу? Өңгөктөтүп келди. Булдурсуну колунда бүктөлү. Көлөкөлөгөндү ким коюптур саган? Деди теңиз бука кекээрлүү. Саамга көчүп бастым эле, деди сайчуул. Жаныңды жебе куутумчук, деди теңиз бука. Тигинден бастырып келгенимче, тигинен турган киши караны көрүнгөн жок. Узунуңан түшүп, оона уктап аттың бадатыңча. Каяктагы уйку, деди сайчуул. Кылдан кыйкым издегендей кычыктанган кишиге айла жоктура. Же кара кишинин канында болобу? Анда эмне кылып аттың, я, деди теңиз бука. Сайчуул мелтиреп унчукпады. Жасатканга тооп кылдыңбы, деди теңиз бука. Кулкулдабат деген болот. Мухаммедилерде болот. 3 кайталатып айттырган жол-жосуну болот. Ошону тантып 2 кайталаганга араң жараган неме өзү. Анан да башкалардын дин исламга жыгылганын ушинтип 2 ооз сөз менен эле текшерип койчу. Эзели каратып калптуу озанганды билбеген жанда сайчуул. Элет монгол баласы өлүп баратса да жалганынан сүйлөбөс. Ата жолунан калган керет ушундай эмеспи? Ооба, деди сайчуул. Кайсынысына, деди теңиз бука жекирип. Кайсынысын сурайсың, деди сайчуул. Кайсынысын сурачу элем, деди теңиз бука. Теңирге эле, теңир эле да, деди сайчуул. Дегенин гана бир билет. Айтып оозун жыгыча булдурсундун түймө учуна уютулган чейрек кадак коргошуну сол кулактын түүнө тамай кадалган экен. Шамда кайынган тесин дөгүрсүнгөн теңиз бука колун өйдө көтөрүп, ачып көздү жумгуча шилеген экен. Көзүнөн от чагылышып, кулагы жарылгандай тунуп, теңселе түшкөнүн бир билет. Теңиз бука үстүнөн үйрүлүп, "Ал эми маган тооп кылдыңбы, я?" деп кыйкырган. Эмеле алыс айдасаң болбой, эмеле айланып келген, эмеле ырак куусаң болбой, эмеле козголуп келген ызасынын таржымалы ушундай. Андан бери Сыр өзөндүн канча суу сакты. Күн менен түнгө теңешкен анты бар окшойт го. Мезгил менен бойлошуп Сыр өзөн ага берди, аягы теңизге куя берди. Канча суусу, канча ташкыны теңизге айланды. Маркум өгөдөй абаң сай сөктү сыздатып айтмакчы, канча күндөр жылга айланса, канча суу теңизге айланды. Канча суу. Алдыңкы буту ийинге тыгылдыбы, көк бышчысы мүдүрлүп барып оңолду. Айланайын Тайкожонун көк бышчысы, басыңан жаза көрбө. Терең ойдон селт этип ойгонуп, темингисин керетеп тизгинди ууштай тарта калган сайчуул ичинен жалынды. Ердин кашынан эңкейип, жалына колун сойлотту. Уйгак урунду. Уйгактан арылбаган жаныбар десе, уйгактуу кылып жаман Тайкожонун маңдайына бүткөн тура.
Жал куйругун тарап алар киши чыкпай жүдөгөн тура сылап койду. Басыгы калыбына түшкөндө тизгинди кайра бошотту. Ырактагы асманга айланта көз чаптырып, көк быштысы ушул басыгынан жазбаса, 3 аркар мындай жылганча ашып барарын болжоду. Жетиген тигиндей кыңайганча жетип барарын болжоду. Ушул басыгынан жазбаса. Ошо, андан бери канча суу акты. Сары кар менен ак кардын суусун ичкен сыр бою эле канча акты. Ак тала менен көк таланы как бөлүп дали агып батат. Ээр үстүнөн боюн түзөп сайчы уул жана чыйралды. Сыр боюн эшиткениңдеги окуя эсиңдеби? 20 жылчалык, ооба. 20 жылчалык оболу болсо керек эле. Эдилден айдалып келгени хүргө күчүн чыгарган абаң акыр заман деп акыр замандап какшанып жүрүп эле күндөрдүн биринде башкача күй ойноп калганы эсиңдедир. Төө кайтарып жүрүп, хүрүн кучактап, сырдын бийик кемерлүү жегине элчилеп, темселеп чыккан күндөрүңдө чыгарганго кебетесе. Сыр бою деген күйсү болор эле абаңдын. Эчен укту. Тили жоктон бук болуп, уккандын зенин кейткен нечен бир күйлөрдү ойногон неме, бир күнү ошону ойноп калыптыр. Хүрүнүн таягын тартып болгондо, дөмүр тили бүтөлүп, сүйлөп ичидөй оозун ачып, көзүн жайнатып карап калар эле да. Тегеректе төө кайтарган эл журт чогулуп келип угуп, жарайт дегенден башка сөз айтпай, баштарын ийкей тарап кетишчү. Бир курдай кайталап ойногон өгөдөй абасы маңдайында күйгө муюп отурган сайчуулга түшүндүңбү? Эми түшүндүңбү дегендей ым какты. Нени ымдаган? Сайчуул жалдырап карады. Кап тилим со болгондо ашатып бир сөгөт элем акмакты дегендей кабагын түйгөн өгөдөй таягын кыска тарткылап, эми түшүнбөсө таягы менен тап берип, чокудан ары бир салчудай тарткылап, 1-2 кайрыгын кайталап ойноду да акшыя карады. Колун жаңсады. Жетти белем сайчуул. Түшүндүм аба. Мен түшүндүм деп кулагына жакын шыбырап туруп кеткен эле. Ошондо абаңдын кубанганын айтпа. Жараткан жазатайып сайчы уулдай тууганды берип койбогондо, өгөдөй абаң тиги дүйнөгө көзү ачык дейден кетмектир. Элсизде каңгып жүрсөк, карыганында кулак мени жеп кайдагына ойнойт каңгыратып деп койсо, тили жок неменин айласы канча эле? Далай күсүн ала кетмек көрүнө. Эгерде эле өгөдөй бүгүн кечте эски боз үйүнүн капчытында боюн түзөп, көзүн тынч жумуп, тынч үзүлгөн болсо, артында хүргүүсүнүн сырын чече билген бирөө жарымдын калгандыгына, сайчуулду калтыргандыгына 1000 мертебе ырарчылыгынан болсо керек. Балким үзүлгөн жаны ошон үчүн кыйып кете албай, амандыгын тиленип ушул тегеректе жүргөндүр чаркы мерилип. Жолду катар жөлөмөлөп келаткандыр балким. Кулагынын тушунан хүрү жай тартылгансыйт. Сыр боюнун кайрыгы жаңырып аткансыйт. Балким өгөдөйдүн үзүлгөн жаны имерилип жүргөндөн болбосун. Таң. Өгөдөйдүн сайчуул менен күү тилинде сүйлөшмөй ошондон күчөгөн. Сыр боюнан күчөгөн. Ошондо сайчуул күүнүн кайрыгын кунт коюп угуп отуруп, элдир-селдир муну аңдаган эле. Өзөн башы каякта, суу тазасы каякта, суунун башы булакта, сур кийик жетпес ыракта. Суунун башы соолбогой, Теңирим, суунун башын коргогой. Түкүргөн киши оңбогой, кир туткан киши оңбогой. Кайран суу кир болбогой, кайран суу кор болбогой. Суу жокто дүйнө не болгой? Доор айланып келгенче, оң айланып келгенче, кайран суу тескери агып кетпегей, тескери агып кеткен соң, теңизи соолуп кетпегей. Ылайланып акпагай, ылайланып аккан соң артты көздөй теппегей. Көктө өтүм үрөгөр, үстүнөн үйөр жүрөгөр. Үйөр жүрсө үстүнөн көк теңизге тологөр. Үйөр жүрсө үстүнөн бийик жер тандап конорсуң, бийик үйүң тигерсиң. Босогосун алтындап ак үйүңдү тигерсиң. Чам карагын күмүштөп көк үйүңдү тигерсиң. Ошону сен көрөрсүң, эсен болсоң көрөрсүң. Үйөр бачым жүрөгөр, мезгил менен бойлошуп, ага бердиң сыр өзөн. Суу этеги теңизге куя бердиң сыр өзөн. Күркүрөп аккан сыр өзөн, күркүрөгүн аягы чоң теңизге айланды, күндөр жылга айланды.
Koçuşuma su alıp ımdaganın bildingbi? Joğun bilekten çayınıp bul degenin bildingbi? Göktöbötüm üregör, göktöbötüm üregör. Kayrusunan aralaştırıp aldı okşayt. Birok özöndün birde gürpüldögün, birde jayılıp jayakkanın geltirgen 5 kayru günün baştalgany uşunday. Hürün uşintip süйлötüp, uşunu kulakka koygusu gelçü tura, jarıkты kişi. Dölöngüt jürgen janaga kara kıpçaktın goşkırdı domburasının tili, bugüge gelevi jok bu, gimbilet birok, ögödöydün golundan hürün kişiçe süylöviçü. Çuldurap süylöviçü. Eski kişi de, yasanı baştan ayak jat bilgen sögü taza kişi de. Mangoldun kadimdegi ırgagынан görü koşup, kanı dili bölök bötön kişinin oyu turgay, tüşünü da girbegidey koşup, жаңылтмаç aytkansıp, жаңылtıp aytkansıp, Mongol menen Kıpçaktın tilin çavıştırganday süйлötçü. Ekeli gayrıgın üzüp jandırgandagısı uşul. Elbasarхан ölgön soň, Edil boyundan sandalıp mınavu kamgak şuwakty aytalada, töö qaytarıp ötken ömürge kaňyrgy tütöy üçkürügü taş jarıp, estebi batpay banyda. Eki gayrıg ele uşunça, 5 gayrıgın baştan ayak üzböy jandırıp aytkanga, 3 koňurga bir emes 3 aylanyp barıp gelgendegi wagtyňda azdyk kılar. Oşo, egerdele ögöдөй awasy bugün iňirde eski boz uyunun kapçytynda egi ekçelü çalkalay jatıp, boyun tüzömökö eki ayagın gerle sozup, kılagar gözün jumup, niyetin atar bakty yetişte tınç üzülgön bolsa, joçu baldarının tagdyryn mörünkürgüsünün kayrıgın jandıra bilgen çıkanakday uşul tuğanyna amanat tapsırgandygyndan bolsa gerek. Jurt içinde amanatty götörör kişisi kalgandygyna gözü anyk jetkenden bolsa gerek. O jaratkan, oşonuňa toba, oşonuňa toba. Birokda jakyn adamyňyň gözü ötüp ketken soň, ortada eçen söz aytylbay, ne bir sözdün tüýnü çeçilbey kalgansyp, kıyılganyň kıyılgan, tüýşölgeniň tüýşölgen. Anın sıňarynday awakeňdiň gılym jaşaganyna içiňen topuk kılıp, özüňdi özüň kança sorutsoň bolboy, soňky gösünüň gayrygına katıp aytkan kupuya tölgösün koşup tolgon tokoy gerezin göngül terengine tüysöň bolboy, tüm bakırda aytalany geze joloçulap kalaryňdy bile turup, oşol soňky gayrykdagy gerezinin ayынан mintip bugün attanyp çykkanyňa bolboy, özöktü öýügen armany turup barybir. Attiň, ertegide saýçuluňdun dagyn hür tarttırgan çymyny bolgonunda emine? Tüşündüm dep karaylagan awasyn gurgak sözgö kark kılbastan, oturgan jerinde joğun ilgirtpey uzatıp oýnap iýgeninde emne? Çymyn oýgongondan jok degende hürdü çıngırtıp oýnap, oň gılın ortony menen bap basıp, sol gılın sömöý menen tak basıp, barmagy menen baş jagынан baskılap, tayagyn teeg üstünden oňdu soldu tartkylap atıp, aty jogun kıska moýundan baskılap, tuýuk aytkan oýun mına mintip gözünçe jandyryp iýgeninde emne? Hay avake, degeningdi men bildim, ımdaganyň men bildim. Jurttun başı Çingizхан, jurt özögü Çingizхан. Çingiz jolu sol bogoy, Çingiz jolu sol bogoy. Kayran Çingiz tukumyn gordogon kişi oň bogoy, kordogon kişi oň bogoy. Anda iki gözün jaynatkan awakeň, dep eýlenip, oňdony oturup tayagyn oňdulap tartıp, sınamakka oň gılın jaza basıp, sol gılın çala basıp, kayrygyn gayra geltirmek. Doğru aylanyp gelgençe, oň aylanyp gelgençe, gayran su teskeri agyp getpegey, teskeri agyp getpegey, teskeri agyp getken soň teňizde solup getpegey. Artınan kuw oynagan saýçy ul, anysyn dagy kuwalay jandyrmak. Hay avake, doğru aylansa degeniň, Çingizхан jolu degeniň, özön susu degeniň, Çingiz ulu degeniň, teňizde aytyp turganyň, Çingiz jolu tübölük, tübölüktün jolu tüzölör degen tilegiň. Hey karagym, emeledegi eşitkeniň ulu yasanyň bir ele sawanyň üzügü. Aytuda yasanın sözün çöp çırgasın kaltırбастан, üýдөй taş betine çiyin kılıp uwagynda çektirgen kişi bolgonunda, taganat, ayak başı at çabım aralıkka jeledeyle tizilmek eken. Ozduktu genen jayıp, arkıragan jel menen jarışı at çapkanın kança jer. Tınım görbe jortuldap jürüşüp, çığınışpaptır da, murdagy gezlerdegi handardyň kıyal ele des jugarlar.
Ошол хандардын бири эгермеле чөткөрлөрдү тегиз чөгөлөтүп бүткөнүндө ясаны чийдирип таш желе тургузмакчы болгон экен. Эдилдин алдагы аяктан көрүнгөн бийик жегин болжогон тура оюнда. Кыязы Элбасар ханды айткандагы кербездери го. Кайран Элбасар хан кемеси болгон күнү да жараткан эген буйруп эркине жеткиргенде, желедей тартылган корумдун кылда башына тигилген таштын бетине кайсы тамгалар чегилмек? Ошол тамгалардан кайсыл сөзү куралмак? Сайчул таңыркады. Көк теңир менен Чыңгыз хандан улук эмнең бар бу ааламда? Балким көк теңирге арналмактыр, деди. Көк теңирге арналмактыр да балким мынтип башталмактыр. Хей, башы кара бутайры, жараткан эгемди сеникине, меникине бөлбө. Тарсаң, Мухаммедиң, бут барасың, дагы кимиң, барыңын жаратканга табынганың, теңирди тааныганың. Анткени эгем бирөө, окусун билдим Тарсанын, издегени бирөө, окусун билдим Мухаммеддин, табынганы деле бирөө, анткени теңирим бирөө. Көк быштысы шыбыр алгандай кошкурунду. Азынабиеви десе антпеди. Жылдын 4 мезгили бою төп агып кургандар ушул араларга конушат. Желкеңден ургур кара кишинин күнүн туудуруп койгонун кантесиң. Теңирим туудуруп койду дегенге деле ооз барбайт. Бирок да теңиз буканын кыл аркандан желеси жылдан жылга узарып атканы го. Журттун бетин көрбөй, жылкы баккандар андан көп. Жылкычынын бир көргөнүн хан көрбөйт деп коет көчмөндү журт эзелтеден. Деген менен бир көргөнүн журтта калган жолбун итта көрбөйт. Бирөө жарым конгонбу десе жок, Азынабиеви десе көк быштысы деле антпеди. Тек жылга жыбырткада жойлогон ит куштун дабышын чалды көрүнөт. Жоошуп калды. Сайчуул кайрадан ойго чөмүлдү. Ошо, ол уялыгына огон тура адыр ойлосо. Ол уялыгың болбосо, тилсиз башы менен 20 жыл бою акыр замандап, хүр тарткылагандан бөлөк эрмеги жоктон күндүр-түндүр кучун аштаган кишинин ойуна кайдан келсин аян иш. Аян иш эме эмне анан? Эсилим Элбасарым өлгөндө, эрчипнеге өлбөдүм деп айды карап ыйлаган кишинин эсилим Элбасарымды көмгөндө кошо житип артынан көрмөнеге кетпедим деп көктү карап, көзү агылгыч айлаган кишинин эс акылынан ажырап, жинди болуп кетпестен 6 мүчөлдү 6 кыш ашыра жашап, 7 мүчөлгө чукулдап барганы тегинден эмес, ол уялыгынан го. Ол уялыгы болбосо ошончо жаштын суусун ичеби жөн киши? Те илгертен эле жасатканын жер жайната жаратарын жаратканы менен Жооч атанын балдарына өмүрдүн кыскасын ыра көргөн турбайбы? Жада калса кадим Жооч атанын маңдайына дагын 40-тын кырынан жаңы ашкан чагыңда өлөр таларыңды билбей чымын куюн салып, бети сыдыргыга салгандай мелтирген сары талаа да, кула түстү куланды кууп бараткан чагыңда, ат жалына өктөй жата калып, чабыттай кууп баратканыңда, күмүштүү үзөңгүдөн бутуң тайып, алтындуу эриңден оодарларсың. Ошондо ала салып кулайсың да арка мойнуң астыңда калып жайран болмогуң болгон жер деген буйругун жазган турбайбы? Анан эле Жооч атанын тукумунан кылым чапчып өмүр сүргөндү мурда кийин укканы ушу. Ол уялыгынан да ушинтип ойго чөмүлдү. Учу жок ойго чөмүлдү. Бирде өзөнгө чукулдап жээктей түшүп, бирде жээктен ырактап эендей түшүп, кыбырап жолун арбытып келатып, кыйын бир ойго чөмүлдү. Кыйырсыз ойго чөмүлдү. Ырас жай жоочуулу аттуунун теңиз букага тегиз кулдукка жыгылып, дүйнөнүн асты үстү түшү аңтарылып кеткенине эсинен ажыраса, ушу өгөдөй ажырамак ириде. Азыр ойлонуп бакса, жашоодон кечкенден башы оогон жака каңгып баскан турган жеринде эсилим Элбасарым өлгөндө, эрчип неге өлбөдүм эй деп эчкирип ыйлап, дүйнөнү кезип кетпеген эле болбосо, айнып баратып анан оңолуптур көрсө. Мөгдөгөнү эсинде. Мөгдөгөнү ойногон күсүнөн билингени эсинде. Мөрүңкүрдө не күнөө? Мөрүңкүрүн жин тийгенде жулкулдатып кармап, таягын оңду солунду кызуулана тарткылап, кабагынан кар жаадыра тарткылап, мына минтип мөгдөткөнү эсинде. Чыңгыз атанын баласы жоолодук окуй. Чыңгыз атанын бир баласын кордодук окуй.
Чыңгыз атанын баласын Чыңгыз атанын баласы союп, Чыңгыз ханды Чыңгыз хан өзү сойду желкелеп. Кокуй, өз колу менен гана өлчөсү сойду кокуй. Кайран Чыңгыз атабыздын тукуму көбөй албастан араң жүргөнбү? Ай кокуй, атабыздын сыңар башы түмөн болордо бири-бирине сыйышпай калабы кокуй. Коёнчугу бардай калч-калч этип, башын ургулап калчу жылдарында ушинтип кокуйлап жүрөт да бакен. Карыш кырча улуу ичүдөн бетер мойну созуп, уу деп уңулдап жиберер эле калчылдаганында, оозун араандай ачып, деп айкырып калар эле ачууланганында, чыкыйы менен мойнундагы көк тамырлары көп чыгар эле ошенткенде. Дечүсүндө кыйгачынан кыйылган тилинин кара жара болуп бүтүп, сөзүндө мөк тургай күрмөөгө келбей кыйнаган бармактай дүмүрү карарып көзгө урунар эле. Кайрат айтуу деле эч кимдин оюна келбесе керек. Кайрат? Карайлап турушканда каяктагы кайрат? Каяктагынын кайраты? Ким айтат аны? Ким ойлоп тур аны? Мынабу чак челекей чыккан дүйнөгө ясанын жарык жолун аяндан ачып, кармап берген ошол чын атабыздын, Чыңгыз атабыздын улуу катынан бөрүдөй 4 улуу болгон экен айтууда. Чагатай аттуусу болуптур. Төгөрөктүн 4 бурчун чеңгелдеген ошол 4 улдун экинчиси же үчүнчүсү экен айтууда. Күн жүрүш менен күн чыгыштын ортосунда түпөктү найзасын туруп, жойкума кылыч булгалап, өйдө төмөн жогуп алап жорткону өзүнчө жомок. Ал эми илгерки жолжосунду жоргандагы кылганын угуп отурсаң, ясаны төп келтире билген даанадан экен айтууда. Атпай журтту биле албайм, аккан сууну эле эски жосунга ылайыктап кенен эт бышым кайнаткан бирөө жарым калдыбы азыр арабызда. Чагатай атабыз дал ошондойдон экен чагымда. Агын сууну айлап айтып, какырбагын дечү экен. Сууга жакын отурбагын дечү экен. Шапшынып киркок жуубагын, аягыңды малбагының дечү экен. Суу башынан издебегин кечмелик, мал кечире көрбөгүнүң дечү экен. Мүлжүнгөн сөгүн ыргытпагын, жугундуңу агызбагын дечү экен. Булак көзүн тазалагын дечү экен. Ким антпесе сартабулдан дечү экен. Убал сообу жок андайлардын дечү экен. Мына ушундай даана экен. Далын эле бир далайга айтчу экен. Айтканда да киши далысы менен мал далысын айры-айры айтчу экен. Теги томаяктан болбосоң, кишиге далыңды салбагының, жетеси коркоктон болбосоң, далыңа жебегениң дечү экен. Ата жолу десең, жок аттан арда далы күйгүзүп жолуң ач. Устуканыңа далы тийсе, таза мөлжүп болгонуңда, жука кырын кыйгач ой дечү экен. Мына ушундай ойчулдан экен атабыз. Атасы жамандан болбосоң, сакалдуудан оозунуп сүйлөбөгүн, камчыланып алдынан өтпөгүнүң дечү экен да, сакал жайын санжыргалуу айтчу экен. Сакалдуу менен көкүлдүнүн жайын төтөн көп айтчу экен. Мына ушундай даан экен. Ошон үчүн Чыңгыз атабыз ой дүйнө салаарында ыйык ясаны сактоонун тоодой жүгүн Чагатайдай уулуна табыштап жүрөт да. Ошон үчүн барлас арлас деген журттарды ант ичирип, кызматына чегерип жүрөт да. Хей карагым, бу эшиткениң улуу ясанын эсиме түшкөндөгү үзүл кесил эле үзүмө. Айтпадымбы? Ясанын сөзүн чып-чыргасын калтырбастан, үйдөй таш бетине чейин кылып убагында чектирген киши болгонунда, таганат, аяк башы ат жабым аралыкка жеткендей эле тизилме экен. Муну эмнеге эстедим, капырай? Эстедим. Эл журт азган чакта өгөдөй абам акылынан айный жаздаганын айтайын деп эстедим. Мен элдин азганын айттым. Абам ошондо элдин азгын кейпин кийгенин көтөрө албастан кичирейип, көтөрө албастан майышып, аз жерден айный жаздап жүрөт да. Ошол журттун азгындыгын айткан үчүн эстедим. Азгын? Азгын. Баштаган журтуң баягыдай болбостон, ата арбак жолунан адашса азгын эмей эмне? Баягы журтуң баштагыдай болбостон өзүнөн өзү бастайса, азгын эмей эмне? Азгын болбосоң, бүтүн журт чачылганы жатканда, Чагатайдын не кабары болгон жок? Ойрон жоочу баласынан ырк бузулуп, куту качканын көрүп биле туруп, бир кайрылып ал жайыңды сураганы болгон жок арасынан. Асыл Чыңгыз атанын көкүрөк күчү кимиш ошол толуй дегениң. Ата жолу тебеленгени жаткандан, тебеленип жаткандан, толгон толуй тукумунан ырымга биринин дайыны чыккан жок. Эр кулагы тукуму эрен чыкты деп уккам, энчисине атадан эренди алды деп уккам.
2 чылбыр тизгинду элхандар чыкты деп уккам, эсиз калган эренди элүү кылды деп уккам. Алардан эмне кабар жок? Атаң көрү, ан тургурлар, ат арбакты чанып, кайсы адамдын санында кантип тирүү басып жүрөсүңөр чалкалап. Кара жер бети силерди кантип чыдап көтөрүп жүрөт дагын. Кайсы арыңарга басып жүрөсүңөр асмандап. Ан тургурлар. Башын чайкап, ызырынган жаны мойнун салган көк быштыны сооруга оролто уруп калмакка оң колун өдө сермей берди эле. Кантет көтөк, бошураак кармаган экен кысталактыкы. Ойго алаксыңандан жумулуп алаканы сал бошой түшкөн экен кысталактыкы. Ол 90 тийген шапалак камчы кол учунан шыпырлып алыс ыргыды. Дароо тизгинди тартты. Те жаната айылдан чыккандан тарта эр үстүндөгү кишисинин кыялы менен болуп, ошол кишинин кыялын кылч жеткендей туюп, маал-маалы менен камчыланганына, жыгач жүзөңгүнү тепкилеп, такыр колтукка кыска темингендеги ыгына көнүп, баар алынча илкиген көк бышты дегенде не болуп кеткенин элес албай, тизгини кери тартылганчалык мойнун кекейте көтөрө калып тык токтоду. Тизгини камчы бою жыйылды эле, камчы бою көтөрүлдү мойну. Кулактарын камыштай тикчийтти. Жолду катар тунжура бойго чөмүлүп, бирде ичинен кайнап, сабыры түгөнө ызырынган, ызырынчусунда жаман шапалак камчысын үстүнө ургулап калган, бирде жошуп калчусунда караңгы түндөй түнөрө түшкөн чокчо сакал мынау чүкөдөй кишинин капелеттен кайсы кыялын карматканын элесе албай элейди. Көздөрүн жайнатты. Анан элесе алды. Үстүндөгү кишиси оң ыптасына ооп, башын ылдый салаңдатып, аттын 4 аягынын арасын жок издегендей үңүлө карады. Алдыңкы аягын карады үңүлүп, арткы аягын карады үңүлүп, өйдө боло калып, сол үдөңгүгө салмагын салып, аркасына кылчая, оң ийнинен ашырып карады тигилип. Тигинде жылаандай оролуп, карарып жаткан камчысын издеген түрү бар. Көзүнүн курчу мокой түшкөнбү, дароо ошону таба албай, көлөкөлүү түнүндө карайлаган түрү бар. Сүйлөп ийерге тили жок, козголбой тим турду. Үстүндөгү киши кылчак каранды. Боолголоп тааныды көрүнөт. Аттын башын буруп, оң каптадын сала бастырып келди айланта. Көк бышты эсинин ыгы менен болду да камчыны капталдап тура калды. Тиги киши сол аягынын согончогун көтөрүп, эрдин көчүгүнө жиберип, оң үзөңгүдөгү аягын курсак жака имерип, төбөсү менен сайылчудай денесин элпек таштап ийилип, ийни менен жер чийчүдөй шукшурулуп, калгый колун созду да туурасынан жаткан камчыны лып эңип алды. Башынан шыпырлып бараткан бөркүн сол колдоп кармай калып оңдоп койду. Чү деген үнү кылды. Чү деп теминди боюн оңду түзө элек жатып. Чү дегендеги дабышы чакырым жерге угулчудай тунжурай талап эти. Жана камчы саларда кошкурук атты эле, кошкуругу кош чакырым жерге жаңыргандай тунжурай талап эти. Үстүндөгү чүкөдөй киши чүй-чүйлеп келет дагын, жыгач жүзөңгүнү теминип, ашыга келет дагын, кимдир бирөөнүн ант бузарлыгы жанына баткан белем, шапалак камчысы колдон ыргыганда жанып кеткен ой санасын жанган жерден кайра улап, оор санага кайра сүңгүгөнсүдү. Сайчуул көз ачып жумгучакты өгөдөйдүн арманына сүңгүп кеткен эле. Ошо этек жегин кагынып, тегеренип кетчүсүндө өгөдөй абам күү тилинде карганчу. Мына мынтип карганчу. Алыс журттан кеп угам, ал турунун балдары атар бактан алыстап, айнып кетти деп угам, Жакын журттан кеп угам, же турунун балдары жерге жегин тааныбай жерип кетти деп угам. Ан тургурлар. Башын чулгуп, ан тургурду келтиргенинде мөрүңкүрү айкырып ийериле. Өңгөчү айрылчу кишиден бетер кыйкырып ийериле. Узундуу жеңи менен этек жеңин кагынган эски монголчо сөгүнүп ийериле. Анысына уда мындай кайрыгы дагы бар. Майдаланып аягы аргын болду деп угам. Баш терisi бузулуп барың болду деп угам. Баш терisi бузулуп барың болду? Ооба. Чагымда Чагатайды ээрчиген калың элди айтканы го. Көгөн көздү парсы марсыга кирип кетти деп угулат. Ириде арлас барлас дегендерди айтканы го. Башка кимисинин баш терisi бузулмак эле.
балким катаган кутаган дегендердин карып болгонун айткандыр. Казатчысынан казапчысы көп, каруу көтөргөндөн казан көтөргөнү көп журттар болот. Ошолар аларда. Ошолорго кирип кайып болгонун айткандыр. Абыдан кабардар киши эмес беле кайран. Күн жарыкта же болбосо жайчылыкта болгондобу жапыз жеринен жээктеп барып, атын бир азга отко коюп, өзү сууга жүзүн чайып, абакесинин арбагына тайынып алмак. Жаңы эле хүрдү уккандан бетер кайрыгы турбайбы кулагында жаңырып. Ошол кайрыкты жана сөзгө келтирип, ай чуктуу түндөгү өзөн бетин тиктеп, ай нуруна чагылышкан бетин тиктеп, кымтынган эрдин күүрөтүп, мынтип шуурап алмак. Ат арбакты чанып, жер бетинде кантип түрү басып жүрөсүңөр чалкалап. Жер бети силерди кантип көтөрүп жүрөт дагын, кайсарыңарга басып жүрөсүңөр асмандап. Ан тургурлар. Касиетиңен кагылайын өгөдөй. Ошондо сырдын бети чала угуп, чала уккандан өйүз-бүйүз ортосу билинер билинбес чайпалар беле. Сырдын үстү удургуп, удургуандан агымы чамына түшүп, агыны катуулар беле. Көк бышты кошкурунуп, тушалгандай токтоду. Кашаңыбы деп ойлогон сайчуул кара күчкө салып теминди. Капелеттен муунуна ылаң тийгенсип козголбойт. Камчыланды эле ага дагы болбоду. 4 аягы казыктай катып калгансып жылган жок. Жолун катып калганбы деп ойлонду. Моюн туштап күүлөнүп камчысын үйрүлтө төбөсүнөн бийик көтөрөрдө чыйпыйы чыккансып оң аяктап жер чапчыды көкбышты. Капырай, ылаң тийбептир демек. Сайчуул сермегени калган колун ылдый түшүрдү. Көкбыштынын тик чийген кулактарына тигилди. Жанатан бери байкалбаптыр дагы. Көкбышты кулактуу экен байкаса, кулактары коёндукундай узун тура байкаса, кулагында кеп бар жаныбардын. Жаныбар, эмнени шуурун алып жүрөсүң? Желип жоткон кашабаңды көрдүңбү караңгыда, я? Же жойлогон калтар көрүндүбү, я? Балким арбашып жүрбөсүн. Арбашканда каректер чапташып, муундары катып калат дешчү эле. Үркчүдөй кейиптенген көкбышты эми азынабыйды. Сайчуул жан жагын каранды. Оң жагынан жалгыз караң көрүндү. Жөөчөн экен, берилеп басып келатты. Камгак шубакты аралап, калгый басып келатты. Сайчуул имерилди. Кимсиң десең, Өзбек Бердибектин элинемин деп калышчу жоочунун эле балдарынан го деп ойлоду адегенде. Тигилнеме өң катпай тике салып келатты. Кемеси деп бүшүркөдү Сайчуул. Оң кадамча чукулдап келгенинде нооча бойлуу, бети баг жайган, көк ала жука сакалчан, жука муруттуу, көзү жымшык кишини тааныды. Үстүндө узун этектүү боз чепкени, башында чымкый ак топусу бар.